Так, саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Суроолор боюнча мен Excel'de окуучулардын билим сапатын чыгарууну көрсөтмөкчүмүн. Мен буну даярдап коюп алдым. Видеону баштаардан мурун баарынан баштасам, башынан баштап коюп алышым керек болгон болсо, анда убакыт көп кетип калат. Ошон үчүн мен могу жаза турган нерселеримди баардыгын коюп алдым дагы. Азыр силерге эң биздин фишка болгон процентин чыгарышты көрсөтүп бермекчимин. Буну эмнеге көрсөтүп берип атам? Буну мугалимдердин көпчүлүгү бизге ушундай керек эле. Мугалимдердин көбү окуучулардын билим сапатын Excel'de чыгарышты билсек жакшы болот эле деп көбү. Ошондуктан Excel'de окуучулардын билим сапатын чыгарууну көрсөтүп бермекчимин. Демек, биз эмне кылабыз? Биз баалар коюлду, чейректер чыгарылды. Дагы бул жакта предметтер болуш керек эле. Эми мен ушуну чыгарып көрөйүн, ушул боюнча чыгарып көрөйүн. Так, мына жерге билим сапат деп жазып туруп, бул 5 баанын тушунда 5 алгандар, ушул мына саптагылардын 5 алгандар немелерин жыйнайбыз, 5тин санын. Ал үчүн кандай кылабыз? Барабарды жазабыз дагы. Бизде Excel'de ушундай мүмкүнчүлүк бар. Счет если деген ссылочканы тергенде уже подсказкасы чыгып калат. Мына диапазон тап калат. Диапазон деген сөз мына жерден мына жерге чейинки баан, ушул жердеги бааны көрө алат да бул. Так, эми диапазондун мына өзү көрсөтүп турат. Өтүрлүү чекит, анан критерий. Критерий деген сөз өтүрлүү чекитти терип туруп, критерий если 5 болсо деп туруп кашааны жаап туруп, анан энтерди барсак, бул жерде мына кыргыз тилдеги саптагы только 5тин санын терип берди. 7 дана 5 бар экен. Муну мындай тартып койсок, мына саптагы 5тердин сандары чыгып калат мына жака. Эми 4 десек көрөлү. 4 дагы адаттагыдай эле ушундай кылып эле чыгарып алабыз. Счет если деп туруп, диапазонду тандайбыз, дагы эле биринчи сап кыргыз тилден тандайбыз. Анан кийин өтүрлүү чекит 4 болсо, кашааны жаап туруп энтерди бассак, 4түн санын терип берди. Мына ушул ячейканын мына бир бурчунда кара точка турат, кара чек турат. Ошого барсак, курсордун кара кошууга окшоп калды. Ошо ачканчаны кое бербей тартып койсок, мынтип ушул ячейкалардагы 4түн санын, канча дана 4 бар экенин өзүнүн тушуна түшүрүп берди. Эми мына 5тин санынын мына 5 данасынын 7 деген турбайбы? Ушунун ылдыйына биз ушул кыргыз тилдеги 5тин процентин чыгарайлы. Кантип чыгарабыз? Барабарды жазабыз адаттагыдай эле. Excel'de биринчи чыгарып атканда, формула менен чыгарып атканда биринчи барабар деп жазылат да. Ошондуктан буну унутпайбыз. Биринчи барабар деп жазып туруп, анан кийин ушул ячейканы тандайбыз, уже берилип берди. Мына ячейканы тандайбыз. Адаштым. Мына ячейканы тандайбыз дагы. Бөлүүнү жазып туруп, бул ячейканы тандайбыз дагы. Энтерди басып койсок, энтерди басып, мына жерде процент деген бар. Ушул процентти коюп койсок, мына жерге процент деген бар. Процентти коюп койсок, уже келип туруп калат. Так. Нерсени адашып коюп алдым окшойт. Ал жерге мен буну койгондо башканы коюп алдым. Так, эми ушул бойдон бардыгын койсок туура болбой калат. Себеби булардын ар бирин чыгарып, процент деген немени коюп атканда ар бирин чыгарыш керек. Так. Буну бөлөбүз.
буга. Мына 20 деген себеби окуучунун саны 20 болуп атпайбы? Мынаны ушул канча дана 5 бар, ошону окуучунун санына бөлүп туруп процентти басып койсок, мына жерде процент тандап койсок, мен уже bundan мурун видеону тартамадан мурун процент тандап койдум го мына жерден. Ошон үчүн сразу эле процент деген процент менен чыгып атат. Мисалы үчүн анын бунун жарымын алганда мен общий болуп чыгып калат. Так, бул ячейканы тандайбыз, бөлүүнү басабыз, анан бул ячейканы тандайбыз, enter'ди бассак, уже анда болуп чыгып калды. Мен муну процент жүзүндө көрсөтүш үчүн мына жерде процентти басып коем, жана мына жерден процентти тандап коем. Процентный деген. Так, көрөлүчү. Так. Жана ошентип дагы ушуларды басып отурабыз дагы. Мына мынтип 5терди, проценттерин чыгарып алдык. Эми ушул эле жол менен биз 4-түн процентин чыгаралы. 4түкү деле кудду ушундай эле. 4-түн санын 4-түшүндагы кыргыздагы 4-түн санына басабыз, ушул ячейканы басабыз дагы белгилеп туруп, бөлүүнү басып, анан кийин мына окуучунун санын ушундагы. Мына болсам окуучунун санын түнүндө турат, 20 окуучу демек класста 20 бар деген сөз. Бөлүү деп ушул ячейканы жазабыз дагы. Enter'ди бассак 0,5 деп чыгарып берет, 0,5. Буну басып туруп, мына процент деген белгини басып койсок, уже антип процент менен келип чыгып алат деген сөз. Калганда кудду ушундай жол менен эле чыгарабыз дагы. Бардыгын ушинтип чыгарып алабыз, мына 4төрдүн бардыгын. Биз адатта билим сапатын неме алганда, чыгарганда 4 менен 5тин санына карап чыгарабыз да. Мына мынтип 4түн да проценттерин чыгарып алдык. Эми жалпы 5тин жалпы орточо немеси, орточо процент, орточо пайызы. Орточо деп жазабыз, кандай кылабыз? Так. Мына жерге эми барабар деп коебуз дагы. Кошуу бул, 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 кошуу бул. Кошууну жазабыз дагы. Жазгандарыбызды ал жакка дагы эмеге кашага алып бөлүп, ушулардын саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Так, 11. Орточо билим сапаты 43-кө тоготууну деген сөз. Демек, бул жерде дагы барабар жазып, 4тү дагы düşün. Мына 4тү дагы ушундай жол менен эле процент пайызын чыгарып алып, эми класстын билим сапаты, билим сапаты жөнүндө сөз кылсак болот. Демек, барабар жазабыз дагы. Адаттагыдай эле ушундай жол менен эле экөөнү кошо суммалайбыз дагы, 2%, экөөнүн тең пайыздарын, орточо пайыздарын суммалайбыз дагы, кашанын ичине алып туруп, бул математикалык жол менен, математикалык формулалар менен чыгарылуучу эсептер болуп эсептелет. Так, 2 дана болгондуктан экөөнүн немесин чыгарып алып туруп, антип пайда коюп коебуз, ушинтип